Президент Садыр Жапаров 23 ноябрда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышуу үчүн Армения Республикасына иш сапар менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары ЖККнун жоопкерчилик чөйрөсүндөгү учурдагы кырдаалды жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулашат. Ошондой эле жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясынын алкагында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өлкөлөрүнүн лидерлери Армения Республикасынын уюмга төрагалык кылуунун жыйынтыгын чыгарышат жана Беларусь Республикасынын төрагалыгы маалындагы ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттары жөнүндө маалымат угушат. Мындан тышкары ЖККга мүчө мамлекеттердин ортосундагы ишкерликтерди бекемдөөгө, ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерге кол коюу пландалууда.